Мамлекет башчысынын Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү демилгесин колдоо иш-чаралары Ысык көл облусунда да кызуу уланууда. Буга тиешелүү кызматкерлер жергиликтүү тургундар кайдыгер карабай, табиатты коргоого жигердүү салым кошуп жатышат. Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын Миңбулак тилкесинде 1000 түпкө жакын ийне жалбырактуу көчөттүн түрлөрү отургузулду. Жашылдандыруу иштери жалпы 1,5 гектар аянтта жүргүзүлүп, тегереги да курчалган. Көчөттөр тамыралып, өсүп кетиш үчүн эми тиешелүү кам көрүлөт. Бул үчүн суу жеткирүүдө да маселе жаралары белгиленди. Ал эми Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын кызматкерлери тарабынан быйылкы жыл менен 1,5 миң түп тянь-шань карагайларын отургузуу мерчемделүүдө. Бактыгүү деген мен ойлойм ар адамдын ыйык милдети деп ойлойм да. Ошон үчүн бүгүн мынакей ушул жерде келип бактыгүү жакшы бир касиеттүү токой өссүн деген максатты көздөп отурабыз. Кудай буйруса өзүңөр көрүп атасыңар, көчөттөр ком менен казылып келди. Мындай топурагы менен. Бу жерде 100% өзүлгөн максат бар. Ысык көлдөгү биздин министрликтин кызматкерлери, жетекчилери, Кан Теңир паркы, Сарча Дер таш корогу, Каракол паркынын кызматкерлери болуп тигип атабыз бүгүн. Жашыл Мурас боюнча көчөттөрдү отургузган жерине атай келип өзүм дагы салым кошуп көчөттөрдү отургузайын деп келгем. Жаратылыш паркына рахмат ушул жерде. Атай коруп мурда карабайсыздар, мал сал төбөлөп, жайыт сыяктуу болуп кеткен жер болчу. Ушуларды азыр коруп калып, атай көчөттөрдү отургузуп, кийинки келечектеги муундарыбызга ошол бир эстелик калсын, парк болсун деп жакшы самалыктарды уюштуруп атат. 1,5 гектар жердин тегерегин кармап, тор менен кармап, анан тянь-шань карагайларын тигип атабыз. Анын арасына ушул аралаш токой болсун деп биз лиственница кызыл карагайын тигип атабыз. Биздин жаратылыш мамлекеттик парктын кызматкерлери быйыл планда ушул 2 гектар жерге Жашыл Мурас боюнча 1500 түп даана тянь-шань карагайларын отургузмакчыбыз. Бардык жарандарга кайрылып кетет элем. Ушул президентибиздин саясатын колдоп, Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында ар бирибиз бирден көчөт дегендей, колдон келсе 10-дон 20дан көчөт отургузганга аракет кылалы.